Окуучулар менен таанышып кетем. Аттарын баардыгын билбейм. Доча, Соча деген балдар ушу кыздарыбыз, балдарыбыз катышкан бүт ушул бөлөктөр ушу. Кыргызстанда кино тармагы жакынкы жылдардан бери өнүгүп келе жатат. Кино жаратуучулардын арасындагы атаандаштык мыкты тасмалардын жаралышына түрткү болууда. Бул жолу Датка кино студиясы жана Тимур Маматкуловдун эмгегине таандык. Биздин мектеп аталышындагы кино комедиянын бет ачары болуп өттү. Тасма мектеп курагындагы өспүрүмдөргө арналгандыктан көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү окуучулар. Аталган кинонун маңызы мектеп окуучуларына таалим тарбия берүү жана аларга стимул жаратууга багытталган. Азыркы заманбап кинолордон, Голливуддун кинолордон алыстап, жеңил жумшак кылып, азыркы ата эне менен баланын ортодо болгон бири менен көз караш алыстап кетти да, ачык эле айткандачы. Биз ошо ата энеме кылбай, биз мектептеги балдар менен, мугалимдер менен балдардын ортосундагы чагылдырдык. Анан аябай мындай жеңил желпи кылып, балдардын өзүндө көп нерсе мугалимдер жол гана көрсөтөт, ата энеси үйдө контролдойт, анан көп нерсе жаш балдардын өзүнө деген мааниде кылдырып, комедия жанрында кинону тартканга аракет кылдык. Албетте, азыркы учурда бардык эле тасмалар жаштарга ылайыкташтырылып, көбүнесе сүйүү сезимдери чагылдырылып келет. Ал эми өспүрүм курактагылар үчүн тартылган тасмалар чална гана кездешет. Кино быйылкы жылдын жай айларында Ош шаарында тартылган. Күз мезгилинде монтаж жана үн берүү иштери аяктап, кыштын башталышында кино сүйүүчүлөргө тартууланды. Бул фильм жаш режиссер Улар Ахматовдун алгачкы эмгеги. Кинодо негизи билесиздер да, чоң адамдар менен кино тасмада иштесең, жеңилдик жактары көрсөтүлөт. Ал эми жаш балдар менен кино тасмада иштесең өтө түйшүктүү маселе болот да. Бизде ушул айрыкча башкы каармандар жаш окуучулар болгондуктан бизге бул түйшүк болду. Кино мектептерге Кудай кааласа коюлат. Анткени биз бул фильмди атайын билим жаатынан окуучуларга тартуулап бердик. Тасманын сюжетине келе турган болсок, орто мектептердин бириндеги 8-Г классы билим уясындагы ээн баш тартипсиз окуучулар эле. Тентектердин жоругу мугалимин гана эмес, мектеп директорун да шаардан келген комиссиялардын алдында уятка калтырат. Кийинчерээк алардын класс жетекчиси айдай жумуштан кетип, анын ордуна аябай каардуу мугалим келет. Баш каармандын образын жараткан Акманай Сабаеванын айтымында окуучулар менен иштөө оңой болгон эмес. Эң оор болгон эпизод эме сумка менен уруп чыгытат го. Ошол жерин кыйналганбыз. Көзүм көгөртүп, ошол жерде бир аз кыйналганбыз. Анан окуучуларым аларды мени чакыргандан мурун окуучуларым даярдап коюптур да, силер чындап эле укпайсыңар депчи. Съемкаласа деле укпайышат да. Жөн тургулачы мындай кылай, мен бузуп атасам десек да укпай коет эле. Ошодон кичине кыйналдым. Бирок жакшы. Тасманын бет ачаарына кино сүйүүчүлөр, маданият тармагынын жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келишкен. Келген коноктор фильмге оң баасын берип, Ош шаардык мэриясы кино жаратуучуларга ардак грамота кайгарышты. Бекназар Абдыкасымов, Равил Дөлөталиев, Таң нуру программасы үчүн.